Жети Өгүз району Данакей Иманов атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеби. Саламатсыңарбы? 5-класс. Кыргыз тили сабагы боюнча 4-чейректеги 1-сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыздын темасы санаттооч, эсептик санаттооч. Бул сабактын кандай максаттары бар? Биз сабактын 3 максатын буга чейин коюп келгенбиз. Сабагыбыздын 1 максаты билим берүүчүлүк максаты. Санаттооч боюнча маалымат алабыз. Өнүктүрүүчүлүк максаты. Санаттоочторду сүйлөө, жазуу кебибизде колдонобуз. Тарбия берүүчүлүк максаты. Ыкчам ойлонуп, тыянак чыгаранга үйрөнөбүз. Маанайыбыз жакшыбы? Келгиле сабагыбызды жакшы дем менен баштайлы. Бардыгыбыз китебибизди алып чыгабыз. Китебиңердин 145-бетин ачып, 1-сабакка көңүл бурсаңар. Бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөр менен таанышып алалы. Китепти карайбыз. Ачылыш, открытие, жибек, шелк, байлык, богатство. Кербен деген эмнеле? Туура, караван. Сарай, дворец. Чыгыш өлкөлөр, восточные страны. Аларга кайсылар кирет? Санаттооч, имя числительное. Орус тилинен бул теманы өткөнсүңөр. Орусча эрежесин эске түшүрөлүчү. Аты эле айтып тургандай, сандарды атоочу сөздөр. Тагыраак айтканда, заттын санын билдирген сөздөр санаттооч болот. Кайсы сандар бар эле? Туура, сандар толтура. 1, 5, 30, 5, 6, 3, 5, 10 жана башка. Мына ушул сандарды деги эле сан катышкан бардык сөздөр санаттооч боло алат. Сан менен эмне кылабыз? Эмнеге сандарды колдонобуз? Ооба, нерселерди, заттарды саноо, эсептөө, иреттөө, болжолдуу санын, бөлүгүн билүү үчүн колдонобуз. Анда санаттоочко кандай эреже туура келет? Ойлонолучу. Заттын санын, эсебин, иретин, чамасын, болжолун билдирген сөздөр санаттооч деп аталат. Заттын санын билүү үчүн кайсы суроону колдонобуз? Албетте, канча, канчанчы деген сыяктуу суроолорду колдонобуз. Санаттооч боюнча бир аз билип алдык. Эми китебиңердин 145-бетиндеги картаны карагылачы. Картада канча өлкө бар экен? Санадыкпы? Мен өлкөнүн санын билүү үчүн кайсы суроону колдондум? Туура, санаттоочтун канча деген суроосун колдондум. Биздин заманга чейин, орусча айтканда до нашей эры, 2-кылымда улуу жибек жолу болгон экен. Канчанчы кылымда? 2. Биз сандарды атаган сөздөрдү түрдүү максатта, мааниде колдонобуз. Мисалы, кээ бир учурда иретин билүү үчүн, сандын болжолун билүү үчүн, а кээ бир учурда эсебин билүү үчүн. Мына ушуга карата санаттооч сөздөрдү 6 мааниге бөлөбүз. Биринчиси эсептик санаттооч, экинчиси иреттик санаттооч, үчүнчүсү жамдама санаттооч, төртүнчүсү чамалама санаттооч, бешинчиси топ санаттооч, алтынчысы бөлчөк санаттооч. Биз бүгүн көңүл бура турган санаттооч эсептик санаттооч. Эсептик санаттоочторду заттарды эсептөөдө, саноодо колдонобуз. Эсептик санаттоочко мүчө уланбайт. 1, 2, 1000, миллион жана башка. Демек заттын санын, эсебин билдирген жана канча, нече деген суроого жооп берген санаттоочтор эсептик санаттоочтор деп аталат экен. Китебиңердин 145-бетинде эсиңе тут деген эскертүүнү окуп чыккылачы. Дал ушундай эреже жазылып турат. Келгиле санаттооч менен сүйлөм түзүп көрөлү. 5 деген санаттоочту катыштырып сүйлөм түзө турган болсок, бүгүн апам 5 дептер сатып берди. Бүгүн апам канча дептер сатып берди? 5 дептер сатып берди. Эсептик санаттоочторду күндөлүк турмушубузда өтө көп колдонобуз. Андыктан санаттоочко карата туура суроо берип, санаттоочту туура айтып жана жазуубуз керек. Эсептик санаттоочтун эрежесин дагы бир жолу кайталап коелучу. Заттын санын, эсебин билдирген
жана канча, нече деген суроолорго жооп берген санаттоочтор эсептик санаттоочтор деп аталат. Урматтуу 5-класс, силер санаттоочту жакшы түшүнүп алдыңарбы? Бүгүнкү санаттооч боюнча алган билимиңерди пайдаланып, бул тапшырмаларды аткаргыла. Китебиңердин 147-бетиндеги 7-таблицаны биз үйрөнгөн жаңы сөздөр жана санаттоочтордун жардамы менен толтургула жана дептериңерге санаттоочторду катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.